балаңыздын сиздин мойнуңузда укугу. Үчүнчү укугу, анын чачын, наристенин чачын алып, карат таразага тартып, канча грамм чыкса ошончо күмүш кайрымдуулук кылыш керек. Бул дегени кыргыз сому да 500 сом, 600 сом, 1000 сом жаш балдарга берип, биз балалуу болдук ошого дуа кылып койгула деп. Андан кийин 7-нчи күнү сүннөткө отургузуп баланы, андан кийин балага 2 кой союп, кыз болсо 1 кой, бала болсо 2 кой союп акыйка кылат. Кызга 1 кой союлат, балага 2 кой союлат десек, өткөнө бир сабакта бир апа туруп, ушул жерде дагы аялдар жаман кордойт экенсиңер да ушул 2 кой союп койбойсуңарбы дейт. Шарият кордогон жок. Шарият кыз балага наристе мезгилинде 1 кой сойгула, никеленип, айылынан көчүп турмушка чыгып атканда 2-нчи коюн тоюнда союп бергиле деген. Биздегидей жылкы сойгула деген эмес пайгамбар. 1 кой союп той кылып койсоң болот ошол деген. Жылкы союп тойго кызын узаткандардын бүт бардыгы ажырашпай жашайт экен дей турган болсо, пил да соебуз керек болсо. Пил соебуз, алал болсо эгерде. Акыйка, куллу мавлудун рахинун би акыйкати. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ар бир наристе өзүнө таандык болуп союла турган акыйкасына барымтада турат. Акыйка деген коргоо, сактоо, тосуу. Акыйка деген коргоо, сактоо, тосуу деген. Мына жерде отурган баарыбыз, бул жакта отурган чоңоюп калгандарга кичинебизде акыйка союлбаса, секин сое бергиле азыртан баштап, акырындап сое бергиле өзүңөрдүн атыңардан деди. Сое бергиле. Үйүңөргө куда сөөктөр келип калганда, ниетиңерде бул менин акыйкам деп, элүүдөгү уялбайла, бул менин акыйкам, бисмиллах Аллаху акбар деп союп, куда сөөктү узата бергиле, ошол акыйкадан кутуласыңар. Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи акыйка кылган? Акыйка деген тосуу деген балага келүүчү кырсыкты, апаатты, көз тийүүнү, сукту, кокустан өлүп калууну, айкыз дарттар менен ооруп калууну болгону 2 кой союп койсоң, ошолор эч качан эч нерсе жукпайт, келбейт деген. Бул баланын ата-эненин мойнундагы укугу. Андан кийин гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан кийин айтты. Муру ауладакум бис-салах ва хум абнау 7 синин. Балаңар 7 жашка чыкканда сөзсүз түрдө же оң же сол жагыңарга коюп намаз окуунун жөн эле сөлөкөтүн жыгылып отурушун үйрөтүп койгула. Вадрибухум ала 10 абна. Алар 10го чыкканда кадимкидей көзөмөлгө алып өз учурунда окушун керек деп намаздын фарз экенин жүрөгүнө салып кой. Субханалла. Этап менен кетип бартат. Пайгамбар акырындык менен этап менен кетип бартат. Этабын карап койгула. Ва фарриqu madaj'ahum. Уулуңар менен кызыңар 10го чыкканда жатак бөлмөлөрүн айырмалап бөлүп койгула. Балаңар башка бөлмөдө жатсын, кызыңар башка бөлмөдө жатсын. Исламдын маданияты улуу шекте турат. Менеке. Сиз кандай энесиз эми үйдө? Сиз үйдө чындап эле келгиле намаз окуйлу дегенде сиздин жаныңызда кыздарыңыз окуп атабы, же кызыңыз окуп, же сиз дагы деле намазга жыгыл элексизби? Уят да. Уят. Мен бир 72-75ке чыккан аксакал менен ифтар кылдым мындан бир канча жыл мурда. Ифтар кылдым. 4 жашар наристесин, 4 жашар небересин. Bizde şaharda moda olup ketken azır. Musulmanski sadik деген. Ошого берген экен баягы каникулда. Берсе 2 ай бала бакчада жүрүп, келимени үйрөнүп тур, намаз үйрөнүп тур, Кур'андан бир канча сүрөлөрдү үйрөнүп тур, тамак жерде бисмиллахир-рахманир-рахим деп, Аллахумма барик лана фима разактана ва кина азабан-нар деп дуасын айтып, тамак жеп бүткөндөн кийин алхамдулилlah деп бата кылган үйрөнүп келиптир. Чоң атасы сол кол менен жейт экен эле, чоң ата. Бул макрух, болбосо харам. Оң колуңуз менен жең дей берген экен. Ошол 75теги аксакал айтат. Таң көрүшү небере келгенде тамак жей албай калдым дейт. Ушу неберемден, неберемден уялып, быйыл орозо тутпадымбы деди. Биринчи жолу орозо тутуп тур, 4 жашар небересинен уялып.
Kim kimdi tarbiyalap atat? Men düşünmeye kaldım. Çoğun ata neberesini tarbiyalap atabı je 4 yaşar balan çoğun atasını tarbiyalap atat işi kılıp aytı şunday da. Ya Allah. Allah Teala öz ayetinde sanmıyor. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. Ey iman keltirgenler, en algaç özüңөрдү, andan keyin jubayыңарды, uul kızıңарды, kömürü, taş, anan adamdардын denesi menen kızıtıla turgan tozok azabынан sактап kalgıla deydi. Allahu akbar. Bizde ballardı korgoo günü öttü. Al 1 iyul. Ballardı korgoo günü. Oşol günü köpçülük ata-eneler balların jaşnakay giyintip, köçöge, parkka, attraksiyonlarga alıp çıgat. Emne gün desең ballardı korgoo günü. Kimden desең, bilbeyim ballardı korgoo günde de basıp ketet. Kimden? Emneden korgoş kerek? Ballardı jaman adep ahlaktan korgoş kerek. Araktan korgoş kerek. Zinadan korgoş kerek. Uğurluktan korgoş kerek. Uşunun jıyıntıgı barıp tozoktan korgop atpayбызбы? Zinadan, araktan, aram tamaktan, adam öldürүүдөн, uğurluktan balasın korgop koygan ata menен ene, demek al tozoktan korgop koydu деген түшүнүк. Siz kanday enesiz? Aytыңчы, siz kanday enesiz? 5 yaşar bala, bolgonu 5 yaşar, hazır sizin 5 yaşar neberеңizди көрсөтүңчү мага кандай экен. 5 yaşar bala, koşunanın үйüne girip, toğukınasından bir jumurtkany urdap, apa, jumurtka alıp geldim dediler. İyi kagılayın dese. Jumurtka jegin geldi mi? Ova, gel. Dep, bışırıp, aldına koyup, toygozdular. Jumurtkanın damın sezip, jep, toyboy kalgan bala, ertesi 2 jumurtka alıp geldi. Balası, apasına bışırıp verirsin, ötünü suranda, apası bışırıp verdi. Aradan oşentip jumurtka urdap жүрüp bir gün oşo jumurtkalap atkan toğuktu urdap geldi. Apası soyup verdi. Aradan көп vakt ötü. Bala yer jetildi, çoğoydu. Koy urdadı, uy urdadı, at urdadı, başka nerseni urdadı. Ahırı bir gün polisiyanın koluna tutulup kaldı. El kakşap, zarlap, jetekçiden suranıp, bunu bir otolu ömrünün ayağına çeyinleşi, bizi tındırıp, bizi rahatqa batırıp, kamap koyçu dep ötündele, sot anın, eldin arazın yüzöge aşırıp, anı kamadı. Koluna salıngan kişen, sot anı akırkı söz berip, en akırkı sözün, ayt şul jerde dedile. Apam menen mаңдай teskey en yakın oturup bir süйлöşsem armanım yok dedi. Sot apasın balasının mаңдайын alıp geldi. Balası apasının kulağına, apa, akırkı joluguşuңuz. Men sizdin tilingizden bir ile öp şilekeğinizdi jutup alsam mağa ошол жетиштүү dedi. Enesi balasının ozuna alıp gelip tilin çıkardı. Balası apasının tilinin uçun katı tiştep, üzüp yerge tükürüp koydu. Apa çaڭırıp jıgıldı. Polisiyalar gelip dağı tokmoktop kirdi. Bu emne kılgan akmak? Balası oşonda aytты. Ey sot, ey el jurt, uğru men emesmin. Men uğur emesmin. Uğru mına şul apam. Men uğur emesmin. Uğru menin apam mına bul. Ankeni men 5 yaşımda koşunanın toğukınasından urdap gelgen birinci jumurtkanı balam bul uğuruluk bolot. Ayağı tozok menen, ıy menen, türme menen, ölüm menen bütöt degendi men urdamak emesmin de. Oşonda bışırıp berse, bolaveret turbayı dep 2 jumurtka, andan keyin 5 jumurtka, andan keyin toğuk, koy, uy, жылкы soyup urdap kesem de kapam. Adal tamaktay kılıp bışırıp berip oturup meni uşulap alıp geldi dep atat. Emi siz kanday enesiz, kanday yapasız? Karaң. Balanın oңoluşu dağı, buzuluşu dağı sizin kolunuzda. Anın oңoluşu dağı, buzuluşu dağı sizin kolunuzda.
Sizin ixtiярыңызда, sizin тандооңузда, sizin буйругуңуз менен, sizin изиңиз менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Kullu mawludin yuladu ala fitratil Islam, fa abawah yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani aw yusharrikani." Бардык перзент, бардык ымыркай исламдын аппак болгон тунук жолунда төрөлөт. Еврейдин баласы болсо деле, христиан, православдын баласы болсо деле, туп-тунук, күнөөсүз таптаза исламдын тунук жолунда төрөлөт. Болгону алардын акылы ак менен караны ажырата турган деңгээлге жетип, пайда менен зыянды ажырата турган деңгээлге жеткенде, фаабава, атасы менен апасы, юхавидани, же еврей кылып тарбиялайт, ау юнассирани, же православ кылып тарбиялайт, ау юмаджисани, же отпарас кылып тарбиялайт, ау юшаррикани, же мушрик кылып тарбиялайт. Сиз балаңызды кантип тарбиялап атасыз? Мусулман кылып тарбиялап атасызбы? Же жөн эле мусулмандардын санын көбөйткөн, аты мусулман затында эч нерсе жок кылып тарбиялап атасызбы? Сиз кандай энесиз? Айтыңчы. Кандай энесиз? Исламда бир жакшы кеп бар. Эгерде эркек динге келе турган болсо, анда дин, ыйман эшиктин сыртына келип гана токтойт. Эгерде ыйманга аял келе турган болсо, анда ыйман төргө чейин өтөт. Субханалла. Төргө чейин өтөт. Бала менен эң көп алып урушкан, эң көп болгон эне болгондугу үчүн ислам дин бала тарбиялоону эненин мойнуна койгон. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ли ан юадиба ар-раджулу валадаху хайрун мин ан ятасаддаqa би са'ин." Эне болсун, өз перзентине мыкты эле тарбия берип кое турган болсо, күнүгө азаздан мыкты тарбия берип тура турган болсо, анда ал күнүгө 1 са бул деген 3 кило 200 грамм күнүгө алтын кайрымдуулук кылгандан көрө күнүнө бирден сөз үйрөтүп адебин оңдогон артыгыраак турат деп атат. 3 кило 200 грамм алтын эмес, 3 кило 200 грамм будай бере албайбыз бирөөгө күнүгө. 10 күн берип көрөбүз. Болбойт экен бияк, кой, андан көрө бербей эле коеюнчу дейбиз өзү. Колубуздан келбейт өзү бериш. 3 кило 200 грамм будай, бул билесизби канча болот? Ким айтып берет, канча болот? 3 кило 200 грамм будай, орозо бүткөндөн кийин орозо питирди бердиңиздерби? Бердиңиздерби? Ошону дагы мени жеп коет деп бердиңиздер да. Мени жеп коет деп бергенсиздер. Молла жеп коет муну деп. Молла жебейт аны. Эгерде ар айдын аягында ушинтип 45 сом доан 3 кило 200 грамм будайдын наркы. Мейиздин наркы, курман наркы болгон турган болсо 480 сом болот. Күнүнө 480 сом берип тура аласызбы? Күнүнө 480 сом берип тура аласызбы? Бере албайсыз. Кой, андан көрө мусулман болбой эле жашайынчы деп калат кээ биркилер. Койчу, мындай эле жашайынчы деп. Күнүнө 480 сом эмес, 45 сом берип тур десе, бияк жаман болуп кетти. Пайгамбар айтып жатат. Күнүнө 3 кило 200 грамм будай же алтын бергенден көрө күнүнө балаңа Курандан бир сөз, хадистен бир сөз же жакшы үрп адатка сиңип калган жакшы адебин үйрөтүп турсаң, ушул артыгыраак турат деген. Артыгыраак турат ушул. Субхан. Bir ayal Cuma günü özünün perzentin namazga iштип барды. Biz de ошол имам айтып аткан жакшы сөздөрдөн угуп келели деп 5-6 жашар баласын мешитке иштип барды. Имам ошол күнү ушул сөздү айтты. Ошол сөз ушулардын барганына дал келип калганын караң. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayткан. Kim bir orunda
İhlas suresinin Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad degen sureni oturgan avalda 10 ele jıl okuy turgan bolsa, kança jol eken? 10 ele jıl okuy turgan bolsa, Allah aga beyişten bir üy dayardap koydu dep atat. Bir üy dayardap koydu. Al emi kim oturgan avalda 10 jol okusa, al ordunan turguçaktı günösü geçirilet. Turgan avalda 10 jol okusa, je oturup je jılganга чейин günösü geçirilet. Жақсы эле экен? Бирок көпчүлүгүбүз окуй элек бизде. Багымдатта 10 жол окуң, 5-inde, Asırda, Şamda, Kuptanda, Jatarda 10 jol okup koңошондо siz bir günde 60 jol okup atasыз. Siz özüңүздүн эле бейишке киришиңизге кам көрбөй, өтүп кеткен атаңыз менен апаңызга неге кам көрбөй атасыз? Тағаңыз бар, тажегеңиз бар, таяжеңиз бар, өзүңүз миртуган агаңыз бар, иниңиз бар, сиңдиңиз бар, ежеңиз бар, уул кызыңыз бар. Жумада энеси, оолум ушинтеле дедиле, баласы апасын карап жылмайып туруп, апа үйгө барганда окуйлубу деди. Апа ушу сүрөнү үйгө барганда окуйлубу деди. Жашы 6 жашар бала. 6 жашар бала, азыр 6 жашар балаңар азыр Кул хуаллаху ахад эмес, башка нерсени билбейт азыр, өзүнүн атын толук айтып бере албайт. Үйгө келип, кечки тамакта эне бала отуруп, балам, сен 10 оку, мен да 10 окуйун деди. Экөө тең колун көтөргөн абалда, аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кул хуаллаху ахад. Баласы 10 кол менен апасынын оозун жаап таштады. Көзүнө жаш алды, ушундай жаш алды. Апа, сиз окубай эле коюңчу, мен окуйунчу деди. Анткени 6 жашар бала атасы тирүү болуп, жетим эле, ажырашып кеткен эле. Атанын мойнуна асылып, ойногонду, атасына эркелегенди, атасынын колун кармап, чогуу басканды сагынган бала апасынын оозун жаап койду. Апа, мен эле окуйунчу 10 жолу. Эгерде сиз да окусаңыз, мен да окусам, Аллах экөөбүзгө бейиштин ичинен 2 үй берсе, сиз бөлөк жашап калат экенсиз, мен бөлөк жашап калат экенмин. Атамдан бөлөк жашаганым ушул жетиштүү мага. Мен окуйун, Аллах бир үй берсин, экөөбүз бирге жашайлы дейт. Барбы ушундай сиздин перзентиңиз? Siz ушундай үйрөттүңүзбү ушундай? Кандай энесиз? Кел балам, чогуу окуйлучу. Бейиштеги үйүбүз көп болсун. Дүйнөдөгү үйүбүздүн бөлмөсү азыраак, тияктагылардын Аллах бере турган үйдүн бөлмөсү шунчалык чоң, кенен, көп. Пайгамбарга кошуна болуп жашайбыз. Кел, бир адат кылып алалы. Күнүнө ушинтип окуйлучу деп айттыңызбы кызыңызга же уулуңузга? Ya Rabbi. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innekum tud'aun bi esmaikum ve esmai abaikum fa ahsinu esmaakum. Peygamberimiz aytты, sizler kıyamatta özüңөрдүн коюлган ысымыңар менен чакырыласыңар. Атаңардын ысымы кошулуп, баланча уулу, баланча деп чакырыласыңар. Андыктан уулуңардын ысымын Аллахка сүйүктүү кылып койгула. Аллахка сүйүктүү кылып койгула. Кандай? Мухаммад деп койгула, Ахмад деп койгула, Махмуд деп койгула. Абдуррахман, Абдалла, Абдуссаттар, Абдулгаффар деп койгула. Аллахка ширк болбой калган, өзүңөрдүн үрп, адат, каада, салтыңарда сиңип калган эң мыкты ысымдарды койгула. Бакыт койгула, бактыгүл койгула. Бирөө баласынын атын ишенесиздерби? Иблис коюптур. Мага бирөө Бишкектен телефон çaldı.
Kızdı olduk ele, ısımın koyup kulağına azan aytıp berespi dedi. Men ayttım, uagım yok ele desem, bolboy. Sizdi köpten beri engsep jurduk ele, gelip koyuңuz degenden bardım, barsam, baka şaka, bardık oturat, men oturgusu çay içip atamız. Men ayttım, uagım kıskarak ele, maksat kotoyle desem, sizge жеңилдик kılıp koyduk, ısımın özümüz tandap koyduk, kulağın ele azan aytıp berseniz, siz boşatavız dedi. Жақшы дағы ысымын ким деп қойдыңар депмин. Ойыма ошол келип сурадым. Сурабасам дагы өлмөй экен шорығат. Анан айттым, колума алып азан айтарда аты кем дедим. Десем, Азезил dedi. Азезил де ат коюптур. Бул кандай ысым дедим. Бул эмне болгон ысым десем, бул сонун момундай болуп, монда болгон бир өттө сонун гүл буну жалаң президенттердин алдына коет dedi. Президенттин курусун. Президентке жакын коебу же алысыраакпы десем, алысыраак dedi. Алысыраак койгондун өзүнүн бир сыры бар. Бул аябай сасык. Өтө сасык. Анткени ага чымын чиркей да конбойт. Ага чымын чиркей консо өлүп калат. Ал бир гана Францияда болот Азезил деген. Роза деп кой, тикени болсо дагы коюп атат го Роза деген. Сабагында тикени бар, зато биягында жыты бар. Канча роза бар бизде? Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ысымыңарды, өзүңөрдүн ысымыңарды, балаңардын, уулуңардын, кызыңардын ысымдарын жакшылап койгула деген. Антсе көпчүлүгү кичине эле бир таалим ала койсо, Гүлнар, Элнар деген ысымдарды өзгөртө баштаптыр. Нар деген тозок деп. Кагылайындар. Ал кыргызча ат, ал Гүлнара деген. Элнара деген кыргызча ат, ал арабча эмес. Нар деген аягы нар экен, тозок экен, оттун ат экен, буну өзгөртпөсөк болбойт. Гүлнаранын бүт бардыгы Амине болуп алыптыр. Гүлнара эле боюнча кала бергиле. Аллах Таала эртең баланчынын кызы Гүлнара деп чакырат. Өзүңүздүн атаңыз менен апаңыз койгон Гүлнара деген ысым менен Аллах айтып атса жакшы да. Сиздин ысымыңызды Аллах Таала эртең оозуна алып чакырат, кадимкидей. Кадимкидей чакырат. Өзүңүздүн ысымыңызды, уулуңуз менен кызыңыздын ысымын ширкти билдирбей турган эң мыкты ысымдар менен атаң. Ысымдаң. Бирок Мухаммад деген ысымды эч качан эркелетпең. Мухаммад, ал Мухаммад боюнча калсын. Мухаммад, Муха, Мухаш болбасын эч качан. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбызды Мухага бир салават айтып койгула дедикпи эч качан? Муха айтып атат, Муханын хадисинен бир угуп койгула дедикпи? Мухаммад пайгамбар эч качан эркелетилбейт. Мухаммад деп айтылат, эч качан Мухаммед деп да айтылбайт, Мухаммед деп да айтылбайт, Мухамбет деп да айтылбайт, ал Мухаммад деп айтылат. Мухаммад. Пайгамбардын ысымын кое турган болсоңор балдарыңарга, анын жүзүнө катуу урбагыла, анын жүзүн эч качан кир кылбагыла, кийимин кир кылбагыла, дайым төргө жашына кайгылып таза отургузуп сыйлагыла деген. Анткени ал Мухаммад деген пайгамбардын ысымын көтөрүп жүргөн наристе ал. Кандай энесиз? Сиз ушундай энесиз. Сиздин таманыңыздын астына бейиш катылган. Сиздин таманыңыздын астында кадимкидей бейиш катылган. Бейиш бар кадимкидей. Ишенесизби ушуга? Сиздин таманыңыздын астында бейиш турат. Ал хадис менен бекемделген. Эми таманыңыздын астындагы бейишке татыктуу болуп жашабайсызбы? Бирок кээ бир таманында бейиши бар аялдын тилинде кадимкидей тозоктун зары чыгып турат. Бул окшошпойт да. Бул окшошпойт. Такыр мындай дал келбей атат да. Таманында бейиш бар, тилинде тозоктун оту бар. Юнус пайгамбар аялы менен отурса үйдө. Юнус пайгамбардын доорундагы сахабалар зияратка келди. Үйүндө бөлмөдө төгөрөнүп отургандан кийин Юнус пайгамбардын жубайы аялы конокторго дасторкон салыш үчүн Юнус пайгамбардын аркасынан өтүш керек болуп атат.
ары өтсе дагы Юнус пайгамбарды баштан ары шапалак менен бир чаап өтөт, бир өтсе да бир чаап өтөт экен. Чапканда да кат чапат экен, Юнус пайгамбар кадимдей кыймылдап кетет момундай болуп. Элестеткилем. Күйөөңөрдү чаап атасыңар да, конок келип калган. Мисалы биз барып калдык да, аким барды, биз бардык. Мындайча айтканда, акамды же жездемди шорун кайнатып атасыз да, чау өтүп жактан бир өтүп кеттиңиз. Бардыгыз көзүңүз алайып, тиктеп туруп калдык сизде. Элестеткил ушундай болуп атат. Юнус пайгамбардын сахабалары, хаша лилла, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Юнус пайгамбар, бул эмне болгон аял? Эмне болгон аял бул? Коюң, мындай болбойт, сизге жарашпайт мындай. Жообун бериң. Үйлөнөм дей турган болсоңуз, карындаштарыбыз бар, керек болсо кыздарыбыз бар. Чекеден чертип тандап алың, ыраазыбыз. Коюң, бул болбойт, сизге жарашпайт. Сиз пайгамбарсыз да деди. Юнус пайгамбар айтты. Башын көтөрүп, жылмайып, ишенесиңерби, мен буну Кудайдан өзүм сурап алгам деди. Буну мен Аллах Тааладан өзүм тиленип, жалдыратып алганмын. Бул мен үчүн аябай кымбат деди. Аябай кымбатка турат бул мага деди. Сахабалар айтты. Кудай, кантип? Bizde suraylı bu dediler. Yok. Sizde surayla koygular dedi. Yok, ben soradım şunu dedi. Kantip. Yunus Peygamber. Ya Rabbi bir gün. Ya Rabbi ey yaratkan Allah. Eğer meni kıyamatta kalayaktın aldığında cemelep jasagan kemçildigim üçün meni cemege tarta turgan bolsoң, anda anı dünyada ele bütürüp koy. Kıyamatta elin alına şermende kılba desem, maga tozoktun azabına teң болгон zardu tili menen bir ayaldı berip koydu. Men sabır kılıp dünyada azapta alıp atam. Maga uşul жетиштүү dedi. Oşonday bolup atkan jokсуз. Akamды кууруп. Бирок ошолор бейишке кирет. Кудайга шүгүр деп коюш керек. Ошолорго салам айтып коюш керек. Чыдай бериң деп. Аз калды чыдай бериң, иншалла бейиштик болосуз деп. Бирок сиздин таманыңыздын астында бейиш бар, билесизби? Кадимгидей бейиш бар. Siz ар bir kadam taştagan sayın beyiştin üstüne kadam taştap atасыз. Ар bir kadam taştagan sayın. Oşun üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üç insanın duası hiç kaçan kaytarılbay kabul kılınır. Üç insanın duası. Da'vatul valid evil valide ala veledi. Ata menen enenin perzentке kılgan duasın Allah Taala kımındayın kaltırбай bardığın birдей kabul kılıp birдей берет деген. Men enelerge taң kalam da, atalarga, enelerge taң kalam ayırıkça. Özü kol kötörüp dua kılsa kabul bola turgan denggeldegi ene tүйүндө tamanda beyiş turat, molda kalıp barıp uşuga bata beriңçi deydi. Anın duasından göre sizin duanız batırak kabul bolat. Bilip koyun, bu hadis menen bekemdelgen. Hadis menen bekemdelgen. Ekincisi, da'vatul mazlum, zulümlangandın duası kabul bolup kalat, Kuday saktasın. Buga dagı kimdi misal kılayın? Kaynenenin kolunda zapkı jegen, korduk körgön, jeme işitken, til ukkan, kelindin kaynenesinin kılı vergen duası bat kabul bolat. Desem anam dua kılıp жүрбөгө эле келиңдер. Boldu, jol tabıldı. Bugünden başlap çokusunu oyam dep жүрбөгө эле. Al sizlerin kayneneňer apaňarda ele insan. Bирок kebir kayneneler gelinin tirүүлөй tozoko salıp denesin tirүүлө sıyırganda ötkürüp beret eken da. Oşol mazlum, zulüm çekken kelindin duası kabul bolup kalat, Kuday saktasın. Üçüncüsü da'vatul musafir, musafırdın duası. Musafırdın duası. Kaytalayman. Musafırdın duası bat kabul bolat. Men muna ol jerdegi jaştarga gana aytam bunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfah. Allah'a ahiret gününe iman keltirgen mümin al üyüne gelgen konoğun sıylasın degen.
Ey kagılayın, balдар, kızдар, men özüm menen tengdер жана менден кичинелер, чоңдорго акыл айта албайм. Атаңар менен апаңарды ата эне катары сыйлай албасаңар, конок катары чыдап сыйлап тургула, алар эртең кетет силерден айрылып, ошондон кийин ыйлайсыңар. Мусапыр катары сыйлап койгула, булар алдыңарда мусапыр болуп калды. Эй кагылайын, келиндер, кичине сыйлап койгула ушул мусапыр кайненеңер менен кайнатаңарды. Аз калды кетишине. Кетет, эртең өзүң деле кудушундай бал пайган кайнене болосуң, бирөөнүн колуна түшүп калып жүрбө. Уулуңдун аялына, келиниңдин колуна ушу өзүңдүн кайненеңдей болуп түшүп каласың, ошондо мусапырчылыктын кандай экенин билесиң. Мусапырдын дуасы кабыл болот. Кайненеңди эне катары, мусапыр катарынын дуасын алып кал, сөз түрдө дуасы тиет. Эне ал ушундай бир инсан. Ал колун көтөрүп дуа кылганда эле болду, бүттү. Кабыл болду. Токтоосуз, кайтаруусуз кабыл болот. Апалар, сиздер балдарыңыздарды тозокко кылуу дагы сиздин колуңуздан келет. Бейиштик кылып кой да сиздин колуңуздан келет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч качан перзентиңерди каргабагыла деген. Перзентиңерди каргабагыла деген, өлүгүңдү көрөйүн деген сөз. Менден мурда сен өлүп кал, сен өлүгүңдү мен көрөйүн деген сөз. Өлүгүңдү көрөйүн деген сөз, ахиретке барганда өлүгүңдү дегени сенин тозокто азапталганыңды өз көзүм менен көрөйүн деген сөз. Балаңыз менен кызыңызды тозокко таштап бейишке киргизиңиз келсе, анда карган бүгүндөн баштап. Каргап шилей бериң. Бирок жыйынтыгы аны тозокко тыгып токтотот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям балаңарды эч качан каргабагыла. Айтканыңарда дагы эң жакшы сөз айткыла. Эң катуу урушканыңар, намаз окуп калгыр, орозо тутуп калгыр, Куран жаттап калгыр деңчи эне катары. Сиздин ушул катуу урушканыңыз аны Куран жаттатып бүтөт, аны намазхан кылат, анын оозун орозо кылып коет.